Сооронбай Жээнбековдун капыстан отставкага кетип калышына кандай тирге көңүлүңүз барбы? Эми биринчиден сизге кайталап коеюн, Евросоюз колдоду. Путин колдоду. Борбордук Азия мамлекеттеринин баарын президенттери баары колдошту. Правовой поледен чыкпагыла деди. Туурабы? Бириккен Улуттар Уюмунун жетекчиси Гутерриш мырза атайын чыгып, силерге сүйлөшкөнгө аянтча бөлүп берели, самый катуу эмеге барбагыла, отставкасы кетпесин дегенде болду. Баягы легитимный президент сакталып турсун деди. Бирок биз ушул эртең менен 15 эртең менен 9 лидер барып жолугуп келди. Ошонун ичинде Отунбаева бар, башкалар бар, Бекназар бар жолугуп келишкен ошол жерде. Ошол жерде тиги Кулов бар, Абдыган Эркебаев, мен деген Кыргызстанда белгилүү адамдар, Исмаил Исаков, ушулар 9 бар жолугуп, анан алар жолуккан. Анан бирден секретти айтып коеюн, анын алдында эртең менен мен барып жолугуп кеткем. Жалгыз жолугуп кеткем. Анткени чыкыртышты, менен баягы чогуу окугам, ал киши менен курсташмын, институтта жүр, ал кишинин мындай имандуулугун, тазалыгын, ичип жебеген Атамбаевга салыштырууга болбойт дем. Бул иш таза чыны. Кудайдын алдында айтып коеюн. Ошон үчүн мен ошол ишке берилип, мына кызматка албайм дедим. Сооронбай, мен кызматыңызга барбайм. Мага байлыктын кереги жок, бийликтин кереги. Сизге жүрөгүмөн жардам берем деп, мына 3 жылдан бери жүрөгүмөн жардам берип келатам. Ошо тазалыгынан. Эртең менен ошон үчүн мен өзүмчө чакырып ал киши менен сүйлөшкөм. Анан ал киши айткан, мен кетпейм, турсун макул. Только мен кетем деп кетем, бирок бул укуктук жолго түшүрүп коюп анан кетем деп мага айткан эртең менен. Анан менден кийин анан тиги Куловдор келди. Аларга да толук айттыр. Ошондой кетем деп. Анан кийин алар кетип аткандан кийин анан тиги Садыр Жапаров менен Ташиев келген экен. Анан алардын ортосунда кандай сөз болгонун мына мен аппарат жетекчисине да чалдым, ал дагы кирбептир. Үчөө гана отурупту, президент, Садыр Жапаров, анан Ташиев үчөө. Үчөөнүн ортунда эмне сөз болгонун билбейбиз. Ошон үчүн мен кечээ Азаттыкка кайрылдым. Массалык маалымат каражаттарына кайрылам. Мына Назар Ньюс сайтына дагы жакшы сайт силердики кайрылам мына. Сөзсүз түрдө ушул стенограмма, ушул жерде сүйлөшүлгөн сөздөр ачыкка чыгыш керек. Камчыбек Ташиев эмне деп айтты? Садыр Жапаров эмне деп айтты? Ал эми ким Сооронбай Жээнбеков эмне деп жооп берди? Эмне аргументтерди койду алар, тиги эмне жооп берди? Үчөөнүн ортосундагы сөзсүз түрдө ачыкка чыгыш керек. Муну президент да ачык айтыш керек, Камчыбек Ташиев да ачык айтыш керек, Садыр Жапаров да ачык айтыш керек. Эмне үчүн тез аранын ичинде эле макул кылдырды? Андан башка бул оюнчугубуз, бул мамлекет башчысы. Мамлекет башчысын коркутууга же башка кылганга эч кимдин акысы жок. Мындай кылган. Мен коркутту деп айта албайм. Просто ортосу 3 адамдын ортосунда, 3 белгилүү лидердин ортосунда, экөө кызматта, бирөө кызматта эмес. Эмне деген сөз болду? Муну биз дүйнөлүк коомчулук, Кыргызстан эли билишибиз керек. Биз ачык демократиялык мамлекетпиз. Мына Азимбек Бекназаров айтат, кыргызча вариант болуп калды дейт. Мен кошула албайм. Кыргызча болду, бирок мен кошула албайм. Кыргызча болду эле токтотуп коелушу. Үчөөнүн ортосундагы сөз эмне үчүн ал киши тез аранын ичинде бизге бирди айтып, макул болуп кетпейм деп анан капыстан эле кетип калган. Эмне себеп болду буга? Эмне түрткү болду? Бул ачыкка чыгыш керек. Бул ачыкка чыгыш керек. Бул бойдон калбаш керек. Сөзсүз түрдө. Муну ачыкка чыгарыш керек дагы. Ушундай иш кайталанбагандай кылышыбыз керек. Эгерде мындай кандайдыр бир баягы мындай мажбурлоо деген процесс болуп кетсе, анда мындайды биз жол мындан кийин болтурбашыбыз керек. Алдын алышыбыз керек. Эми бул тиешелүү бир баасын алыш керек. Мына ушул маселе, бул аябай жаман. Бул жашыруун турат азыр. Ачыкка бүгүн да чыккан жок. Президент да айткан жок аны. Садыр Жапаров да айткан жок. Экинчи президентибиз да айткан жок. Будущий лидер тиги Камчыбек Ташиев да айткан жок. Мунун баары ачыкка чыгыш керек. Эмне деп айтышты? Мен да бүгүн Кудай буйрса сүйлөйүн деп айтайын, ушуну бир сурап коомчулукка чыгарайын деген оюм бар. Кандайдыр бир сыр болушу мүмкүн? Бул жерде бар бир сыр. Бирдеме жөн эле ушунча чоң лидерлердин баардыгына бир сөз айтып, анан бир 10 мүнөт 20 мүнөт өтпөй эле кайра пикиринен айнып кеткен өзүндө бир чоң сыр жатат. Бул жерде бир сыр бар. Чоң нерсе бар. Бул сөзсүз түрдө мындай болбош керек. Кыргызча президентти пикирин эметип, анан арыз жаздырып, кыргызча варианты болбош керек бизде. Бизде цивилизованный демократиялык мамлекет болгондон кийин биз баардык ачык болуш керек. Илбой баардык нерсени ачык айтып, ачык болуш керек. Ошондо анан коомчулукта туура түшүнөт. Эгерде биз азыр муну айтпай койсок, баардык адамдар түрдө ойлойт. Бирөө айтат коркупту дейт. Бирөө айтат кан төгөм, давай өлтүрөм деп айтты дейт. Бирөө балким башка да жаман ойлошу мүмкүн. Туурабы? Түрдүү ойлорго бирок мен ойлойм, Садыр Нуркулович менен Камчыбек Ташиев бир жаман ишке барат деп дегендер ойлойм мен. Биз коркутуунун жолу. Бирок ушундай ойго жол таштайт. Ошон үчүн муну ачыкка чыгарыш керек. Менин пикирим да. Мындай ортодо калбаш керек. Бул өтө маанилүү нерсе ушул да. Турсунбек мырза, дүйнөлүк лидерлер Сооронбай Жээнбековду отставкага кетпөө боюнча чакырып таштады да. Эми бул ошол лидерлер биздин азыркы келген бийлик менен кызматташабы деген ой бар да? Жок.
Мен ойлойм, биринчиден эгерде Садыр Жапаров мыйзамсыз шайланса, баягы мурдагы 10 октябрдагы процедура менен калса, анда кызматташпай коюшу мүмкүн болчу. Анткени ал уже легитимдүүлүгүнө шек жараткан учурлар болчу да. Анткени баягы депутаттар кворум болбой калды деп айтып атпады эле ошондо. Мыйзамсыз. Анан ал 14-түндө толугу менен мыйзамдуу болду. Ал эми кимдин кеткенден кийин президент арыз жазып берди. Арыз жазып кеткенден кийин спикерге өтүш керек, спикер отказ берди. Премьерге өттү. Конституцияда болот да. Ошон үчүн мен ойлойм, азыр парламент да мыйзамдуу, премьер да мыйзамдуу. Эми бирок президентти кетирип салышты. Кетип калды. Мындайча. Кандай кеткени боюнча мен айткан жанагы сыр ачылбай турат. Аны мен эле эмес, дүйнөлүк лидер Путин дагы, Трамп дагы, дүйнөлүк лидерлердин баары, мына Ангела Меркель дагы бүт мына Сооронбашев сыйлаган дүйнөлүк, ушул эле тиги Касым-Жомарт Токаев, бул жерде Өзбекстандын президенттери, коңшу өлкөнүн президенттеринин баардыгы ойлоп атат. Эмне болду? Ушунчалык отунбай баштаган белгилүү саясатчыларга макул десе, анан 5 мүнөт өтпөй эле кайра айныса, эмне болуп калды деп бүт ойлонот. Ошон үчүн бул ачыкка чыгыш керек. Ачыкка чыгыш керек, ачык айтыш керек. Кудайдын алдында муну жашырбаш керек. Муну ачыкка чыгарыш керек. Бул иш өтө маанилүү нерсе. Муну ачыкка чыгарыш керек да. Ошондон кийин анан эгерде кандайдыр бир туура эмес иштер жүрүп калса, туура эмес эмелер, ошону эмне үчүн ошого мажбур кылган нерсени чыгып калса, анда жанагы ошого алып келген адамдар тиешелүү баягы кечирим сурайбы, же туура эмес иш кылдык дейби, же раскаивать этсинби, ошондой бир эме болуш керек да бул жерде. Бул жерде жөн эле эмес. Мен айтып атпаймынбы, ошол күнү биз жолукканбыз. Тиги 9 бир жолуккан, мен өзүнчө жолукканмын. Мына Кудайдын алдында эртең менен барып кеткенмин. Мен атайын бүт билген адамдар бар, эртең менен мени кабыл алып биринчи этаждан. Алар менен экинчи этаждан жолукту резиденциядан билбейм кайдан жолуккан. 9 адам менен өзүнчө жолуктур. Менен өзүнчө. Анткени мени менен студент кезден бери келаткан экөөбүздүн ортосунда мамилебиз бар. Ошондон болсо керек, жакын адам катары өзүнчө сүйлөштү да. Мен ойлойм, бирок экинчи жагы мына бүгүн ал кишинин ошо кызматтан кеткен арызы кабыл алынды. Ал кишинин ушундай бир айкөл экендигин, алдын ала эмнеси болсо дагы баягы элинин касиетин, элинин ызыкчылыгын бийик коерун бүгүн көргөздү да. Ошол парламент ошо бүгүн мына Садыр Нуркожоевич экөө ээрчишип кирди. Канат Исаевди чогуу киришти, элдин баары кол чабышты. Канчалык ортодо карама каршылык мындай болсо дагы, ушунчалык ортодо конфликт болсо дагы үчөө биригип атканы бул жакшы нерсе. Анан бирок кирип, анан ошол киши баардыгынан өзүнүн кызыкчылыгынан, өзүнүн кызматтык, бул деген президенттикти таштап коюш оңой эмес да. Бул мамлекеттик кызмат ташташ оңой эмес, бул деген эл шайланган кызмат эле да. Ант берген, эч кимди таштабайм деп. Ушунун баардыгын барыш, бул эң негизгиси баардыгынан кызыкчылыгын, элдин кызыкчылыгын, тынчтыкты, бир кан төгүлүүнү каалаган жок. Бийик койду да. Мына ушуну бүгүн парламент мойнуна алды да. Бүт баардыгына кол чаап, мындай жүрөгүнөн узатышты, мындай көзүнөн жаш ала турган болуп анан узатышты да. Бул киши жаратман адам да. Мен мактабайын, жаратман, түзүүчүлүк, бул бузуучулук эмес. Түзүүчүлүккө жаралган адам. Мына ошол эле айыл жергесиндеги канча маселени койду, айылдыкты көтөрдү, таза суунун маселесин көтөрдү, мына ошол эле санариптештүү маселесин көтөрдү, канчалаган мектептерди курдуруп кетти, көп иштердин баарын, ирригация маселесин курдуруп кетти баягы. Бирок, конечно, саясий реформа маселеси аксап калды, көп проблемалар чечилбей калды. 3 жылдын ичинде көп нерсеге жетишти, көп нерсеге жетише албай калды. Конечно, өкүнө турган нерсе, бирок менде кандай болгон күндө бул киши бүт баарын жасады. Кемчилик кетирип алды, өзү айтты. Кемчилик кетирим дебеди. Кетирип алды кемчилик, убагында элге чыга албай. Жана бир топ иштер жасай албай калды. Бирок ошондон да өкүнүп калбай, өзүнүн милдетин, граждандык милдетин аткарды дагы кетип калды. Бул киши эч качан бир кызматка жармашкан киши эмес экендигин көргөздү да. Мына ошол эле премьер, бул киши премьер да болом деген эмес, атанбай алып келген. Бул киши президент да болом деген эмес, атанбай алып келген. Вообще бул кызматка барууну, бул киши генерийне билесиз, студентке. Бул киши мындай кызматты бийик койгон адам эмес, өз жөнөкөйлүгү менен арман. Турсунбек мырза, болор иш болду, эми аны артка кайтара албайсыз. Бирок ошол болуп өткөн окуяны 6-7 ушул 8 октябрдагы болуп атканда сиз мамлекеттик төңкөрүш деп эсептейсизби же жөн эле бир? Жок, мен мамлекеттик төңкөрүш деп эсептебейм. Эми революция деп деле айтуудан алысмын. Эми бул мындайча айтканда элдин ыплас шайлоого, таза эмес шайлоого чыккан элдин толкундоосу. Толкун да, бул толкун бир кандайдыр булар деген адегенде чыкканда только шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгаралы деп чыккан да. Тура мамлекетти басып алалы, ак үйдү басып алалы, же премьерди шайлайлы деп чыгарган. Садырды болсо жөн эле чыгарган баягы. Анткени ал саясий заказ менен жатканы белгилүү да. Жөн эле баягы шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгаралы эле деп чыккан болчу. Анан бийликтин өкүлдөрү чыгып койбой койду да. Анан президенттин отставкасы башталды, талап.
Анан кийин анан дагы чыкпай анан аңгы чолу атышуу башталды. Анан ошентип анан ак үйдү алгандан кийин анан кийинки уже эмелер башталды, кийинки талаптар башталды. Ошентип биринин артынан бири кетти баягы. Шарик ошон үчүн муну төңкөрүш деп атаганга болбойт. Анткени чыккан миңдеген адамдар мамлекетти төңкөрүш кылалы, президент кетирели деген максат эмес болчу. Президент адегенде президенттин отставкасын талап кылган эмес. Шайлоону жокко чыгарууну талап кылган. Муну ачык айтыш керек. Турсунбек мырза, мындай болуп атат да. Ошондо 6 миллион кыргыз калп болсо, ошонун бир 3 миң же 5 миң чыгап эле ушинтип митинг кылып президенттин башына кетире бергенибиз бул кыргыз элинин тарыхына жазылган коңшу мамлекеттердин алдында бир Кыргызстандын бетинен сөз сүрүп аткан көп эмеспи? Эми ушундай толкундоолор көп мындай мыйзамсыз кадамдарга алып барып коет. Укуктук туура эмес, укуктук талаптан чыгып кетебиз. Чыгып кетип мына кайрылып атпайбызбы? Анан элге бир жагынан жакшы кеп кетет, бирок көбүнчө анан баягы көлөкө түшөт, мамлекеттүүлүккө доо кетет. Мына канчалаган жерлер талкаланды, гендер басып алынды, канча жанагы редакцияларга барып басып алабыз дешти, гендердин баарын басып алабыз, кандай жерлердин баарында көп аябай башаламандык болуп кетти. Бул ошондой жаман жактар, бирок кандайдыр болгондун күндө дагы бийлик ушундай абалга жеткирбей, консенсус жолу менен, элдик дипломатия жолу менен, сүйлөшүү жолу менен адамдарды мындай кыжырын келтирбеген абалга иштеш керек болчу. Бийлик ошондой мына мен эле сыйлап, жакшы мактап, жакшы оюмду айтып аткан ошо президентибиз дагы ошондой абалга жеткирбеш керек болчу. Жеткирип алды да, тилекке каршы жеткирип алды. Биз аябай көп өзүбүздүн баягы кеңештерибизди бергенбиз тилекке каршы. Тилекке каршы анын аппараты, айланасындагылар ушу бир аябай алыстыгын көргөзүп, президентти толугу менен колдоп, кош колдоп, жардам бербей койду. Ачыгын айтканда, президентибиз жакшы жүрөгүндөгү аракет мындай бир периштедей аракетин жасайын деди, бирок бүт өкмөтү дагы, аппараты дагы, бүт чиновниктер дагы ушу президентти кош колдоп кеткен жок да.